iman jönündө abdan көп сөздөрдү айтты. Эми бир жумада 5 жол деген көп да алчу. Силер ошону айтып, bir жол өткөргүлө, 2 жол өткөргүлө, ичин карасаң, мечиттин ичине туруп алып, нотация окуп атат да, лекция окуп атат. Ну, о 29 жол айтса, ассалому алейкум, рахматуллахны айтса, сразу зам генерал болот. Эме министрге заместитель болосуң деп атат да, ушундай сөздөрдү айтып атышат. Ошолордун баардыгын карап көрүш керек да. Анан 30 жол айтсаң, дагы чоңоёсуң деп. Не деген саясат аныкы? Аркасын карасаң, аркасында балдар уктап атат. Мындай жакшылап карасаң уктап атат. Асты жагы угуп атат. Министрлик менен сүйлөшөбүз, образование менен сүйлөшөбүзбү? Буларды азайтыш керек да. Мындан эч кандай иман деле кирип, ырымдап деле кетпейт, чынын айткандачы. Ал жерде мечит деген мечит. Да, туура, жакшы ойлорду айтсын. Бирок абдан көп болгондо ал жерде бузукулар көп да. Ошол жерге отурган кишилерден кийинип барган кийимдеринен деле, отургандарынан, ичинде сагыз чайнап атканынан, кейлери ал жерде может кысуу жүрөбү, кандай жүрөт түшүнүксүз да. Анан сиз айтып атасыз, биздин орган кишилери дагы бар деп атасыз. Эми бар болгондо алар оңосо койт да. Ошолорду түстөп караш керек да. Бизде шаардын ичинде мечиттер көп, чын айткандачы. Да, иман деп барыш керек, туура. Бирок өзүнүн жолу бар да мына. Анан бир жана бир ректор, проректор бар, айланып коюп турган жөнүндө сосолонот да эле. Аркы дүйнөгө барып, кайра келгенде сүйлөйт да. Ие. Баягы эми айткан бар, тиги Райкан Шүкүрбеков айткан, ар жакка баргандар бар, аны келген киши жок депчи. Аны ал барып келген го дейм. Ие. Уруксат жок беркем, чоң рахмат. Сиз Азарбек Кылычбекович менен аябай туура маселени көтөрдүңүз. Биз эми как кызматкер катары, мамлекеттик кызматкер катары өтө эле катуу берилип кеткендерге туура эмес деп ойлойбуз. Туура айтасыз. Биздин эл дегенде мындай ошол өтө эле религиозный болуп кеткенде эле туура эмес деп ойлойм. Мен жеке пикирим өтө эле. Мунун чеги болуш керек. Өтө эле насыщенный болуп кетсе, анда мечиттерден элдин деле кээ бирөөлөрүнүн сөздөрү бар, мечиттер школалардан көп болуп кетти дегендей болупчу. Ошондуктан биринчи билим берүү маселеси жогору турса деген менин жеке пикирим бар. Өтө эле катуу берилип кеткен жактарын биз да карап турабыз. Билим берүү министрлиги менен кээ бир религиозный деятельдер менен сүйлөшүп, балдарды эле катуу тартпас, өтө эле катуу тартылып кетпеген жагын карап турабыз. Мындай мониторинг этипчи. Бирок менин жеке пикирим, ошол билим берүү азыркы кездеги башка өнүккөн мамлекеттерден билим алып келип, бизге мамлекетке өнүгүшүнө санын кошсо, туура деп эсептейт элем да мен. Мен жеке пикирим мындай. Бирок постоянно мониторинг этип, көбөйүп баратабы, азайып баратабы дегенди карап турабыз. Бирок көбөйүп бараткан жагы бар. Аны моюнга алыш керек. Биздикилер карап көрсөң, бул араб мамлекеттерине барып көрдүк. Ошол жерде жакшынака өзүнүн жол жобосу менен жакшынака сөздөрдү айтып, кыскараак кылып бүтүрөт экен да. Бизде 1001 түн эмес, 1002 түн болуп кетет го дейм. Укмуштай көп айтып эле отуруп эле тажайсың жөнүнөчү. Анан эми ушуларды бир силер дагы эми орган кишилерсиңер, карап көрүп такташ керек, чын айткандачы. Да, иман керек, башкасы да керек. Анан абдан эле через болуп кетип атат да. Анан эми ой пикир ушундай сизге. Каалоо тилек жана кандай жасаш керек? Сиз мен да көп жардам бергенсиз, мен сизди дагы сыйлайбыз. Канча жардам кылмыштар менен да сиз өзүңүз жардам берген факттар болгон, сиз өзүңүз бизге ишенечи. Сиздин айткандарыңыз боюнча жумуштарды убагында жүргүзөбүз. Биз дагы кызмат сапары менен Өзбекстанга, Казакстанга барып келдик. Ошол жерде кызматкерлерди өтө эле белип кетпесин деген жумуштар жүрөт экен. Бул жумуштар жүрөт экен. Аны сизге өзүнчө айтып берейин. Жумуштар жүрөт экен. Ошо мамлекеттик кызматкерлер дагы ушу бизге динге өтө эле жакындап кетпес деген мындай негласный ограничениялар болот экен. Ошондо эле бизде колдонобуз. Рахмат. Силердеги конечно, колуңарга теспен алып эле моундай кылалы десеңер, элдин баары ооп кетиши да мүмкүн да.
Baykaş керек tanıcı. Iya. Tesmen alıvelan keyin assalomu alaykum rahmatulloh deb kirsenger bolboydi tanıcı. Андайлар болбойт, болбойт. Рахмат. Өтө туура маселе. Сарлыбек кыз чөкөгүңүзгө айтканыңызга эң туура маселе деп ойлойм. Мен да өзүмдүн көз карашым өтө эле катуу берилип кеткен болбойт.